Assalamu alaikum, amansızdarбы, урматтуу мекендештер. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар. Биз сиздерге бул чыгарылышта Бишкек шаарындагы Батыш жаңы автовокзалына жакын жердеги Жибек жолу трассасына жакын жердеги сатыла турган кезектеги үйдү көрсөтөбүз. Бул трасса, бул проспект Жибек жолу проспектиси. Тетиги жерде Батыш автовокзалы бар. Андан сиздер Батышты көздөй 200 метр өтсөңүздөр мост бар. Мосттон өтсөңүздөр эле жолдун оң жагында номер 1 гимназия мектеби бар. Сатыла турган үйгө дал ушул мектептин оң жагындагы каналдын жээгиндеги, дарыянын жээгиндеги Лесхозная көчөсүнө кирсеңиздер болот. А бул проспект менен дагы түз барсаңыздар Фучик менен кесилишесиздер. Андан оңго аэропортко, солго Ош базарга барсаңыздар болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Номер 1 гимназия мектебинин жанындагы сатыла турган үйдү ушул чыгарылышта сиздерге көрсөтөбүз. Туугандар, көрүп турсаңыздар керек. Биз Жибек жолу трассасынан болгону Лесхозная көчөсүнө 100 метр кирдик. Дарыянын жээгинде же болбосо Бишкектеги номер 1 гимназия мектебинин чыгыш тарабында турабыз. Мына ушул жашыл дарбазалуу үйгө келе бересиздер. Сиздерге көрсөтө турган сатыла турган үй ушул экен, туугандар. Андыктан ушул үйгө бир чамданып аракет кылып көрүңүздөр. Балким бул үй сиздерге буйруп калат. Бул үйдүн ээси менин жанымда. Азыр өзү баарын айтып, түшүндүрүп көрсөтүп бермекчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахмат. Амансызбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Үйдү сатууга койдуңуз? Ооба, сатууга койдум буюрса. Эмнеге мындай чечим болду? Балдарды бөлүш керек болуп калды да, бөлөк-бөлөк өзүнчө. Балдарды деңиз, а? Балдар чоңойду, үйлөндү, бала чакалуу болду. Балдарды өз-өзүнчө бөлүш керек эми. Ооба, буюрса ошентип. Жакшы. Бул сиздин милдетиңиз экен. Ооба. Бул жагы дарыя, туурабы? Тетиги жерде жөө өтө турган көпүрө бар экен. Тиги автовокзал жакка өтсө керек, аны менен, а? Автовокзал жакка өтөт, ооба. Автовокзал тарапка өтөт экен. Үйдүн алдында мына жерде унаа коюуга дагы орундуктар кеңири турбайбы? Ооба, кеңири бул жерде. Мектепке дагы бала чака кирип чыгып окуй берет. Мектепке дагы кирип окуй берет, ооба. Жакшы, паркка жакын экен, анан дарыяга жакын экен. Бул жагы природа экен. Бул жагындагы сиздер эске алып коесуздар. Бүт айланасын дуал менен тосуп чыккансыздарбы? Ооба, бүт забор тосулган баары. Забор тосулган. Лесхозная көчөсүнүн канчанчы номерунда сиздин үйүңүз? 13А деген номер. 13А, а? 2 гистен же болбосо Google картадан Бишкек шаары Лесхозная көчөсү 13А деп издеп келе бересиздер. Дал ушул короого үйгө киресиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул үй сиздерге насип кылсын. Тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ушул жерде көгөрүңүздөр, агарыңыздар дегендей, бул сиздерге насип кылсын деген тилек максат менен программабызды улантабыз. Жериңиз канча сотук экен? 12 сотук. 12 сотук. Кызыл китеби бар, документтери бүт баары. Баары жайында? Жайында. Ого, вообще чоң турбайбы, а? 12 сотук. Бишкектен 12 сотук ээлеш, аны алыш өтө кыйын. Андыктан бир чамданып көрүңүздөр. Бактарагы да бар экен. Киргенде эле үйдүн алдында брусчатка, чоң дарактар дегенде өрүк, черешня, кара гилас, сиренгүлү. Бул жакта болсо мына азыр эле биз айтып аткан чоң өрүктөр экен. Булар салабы? Мөмөсүн береби жакшы эле? Мөмөсүн берет жакшы эле, ооба. Жакшы. Мына ал жактар эмне? Временкаларбы? Булар временкалар өзүнчө. Временка. Бул үйдө канча жыл жашадыңыз? Бул жерде 10 жыл жашап калдым. 10 жыл, э? Ооба. Бул подвалы да барбы? Подвалы да бар. Жердин бетинде 2 этаж үй бар. 2 этаж. Канча квадрат чыгат эми бул? Бул 299 квадрат метр документ боюнча. 299 метр квадрат. Почти 300 метр квадрат экен да? Ар бир этажыңыз 100дөн чыгат турбайбы? Ооба, ошондой болуп калат. 100 метр квадраттан экен. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн сырткы фасады декорлонгон. Терезелери пластикке которулган. Андан сырткары биринчи кабатта жана подвалдын форточкаларында сыртында темир решеткалары да бар экен. Трёхфаска киргизилиптир да, э? Ооба, трёхфаскасы бар, ооба. Трёхфаска киргизилиптир. Биринчи чоң үйүңүздү көрүп чыгалы, андан кийин анан жанындагы 2 времянканы бир катар көрсөтөбүз. Үй менен времянкалардын ортосуна мынандай чоң навес жасалган, астына 2-3 унааны катар коюп койсо болот экен. Үйгө 2 тепкич аркылуу 2 жактан чыгууга мүмкүн экен, туугандар.
Birinci ушул жагын көрсөтөлү. Жүрүңүз анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Тепкичти көрүп турасыздар. Темир тосмолору менен жасалган. Үйдүн аурасы жакшы экен, негизи чоң үй экен. Балким бул үйдү сиздер сатып алып келип жашайсыздар, же болбосо бизнес багыттарына иштетсеңиздер болушу мүмкүн. Кана, жүрүңүз анда. Бул прихожкаңызбы? Бул прихожка. Прихожка экен, көрүп турасыздар. Мына прихожканын полу кафелдениптир. Киргенде эле мындай эмеректер коюлуптур. Ар биринин өзүнчө текчелери, тартмай сурмайлары менен экен. Кийим илгенге, бут кийимдерди койгонго, баарын жайгаштырганга абдан жакшы экен. Бул прихожка болду туугандар. Андан оңго буруласыздар, бул жагы коридор. Подвалга да ушул жерден кирип кетет турбайбы? Подвалга да ушул жерден кирип кетет. Отоплениеңиз да бар экен, Отопление бар. Бар. Электрический, көмүр менен. Көмүр менен. Көмүр, электрический. Эки багытта иштеткен, жылыткан отопление да бар экен. Чугунный батареялар да коюлуптур. Коридордун терезелери чоң терезелер, түз жүрөлү. Биринчи, экинчи кабатты көрсөтөлү, андан кийин подвалга киребиз. Охо, эшиктериңиз башкача го, тим эле жалтырайт го аке, Жыгачтан аябай жакшы. Сапаттуу жыгачтан жасалган экен. Көрдүңүздөрбү? Мына. Полдорунда караңыздар. Жылтыраган ламинат. Бардык бөлмөлөрдүкү окшош экен. Бардыгын кайталай бербейин, бардык бөлмөлөрдүн полун бирдей элестетиңиздер. Мына ушундай. Бул холуңузбу? Хол, бул кире бериш, хол. Көрүп турасыздар. Жумшак эмеректер коюлуптур. Люстра коюлган. Негизи дуал, шпатлевка тартылып, көк түскө боелуп жасалыптыр. Бул холдун узунтуурасын айта турган болсок, 5ке 6 экен, 30 метр квадрат чыгат. Биринчи бөлмөнү сол жактан баштап көрсөтө берейин. Мунуңуз кухня ошондо. Кухня болуп калат. Кухня. Кухняда дагы бардык шарттар бар турбайбы? Сол тарабында төрдө кухнянын бүт эмеректери коюлган, фартуктары менен жасалган, электрод точкалары дагы коюлган, оң жакта болсо кухнянын дагы эмеректери коюлуптур. Көрдүңүздөрбү? Газ электропечкаларга чейин коюп коюптур. Мында сенсорный печка экен, бул? Электрический. Электрический. Төрдө болсо посудомойка, вытяжкалары менен бүт баары коюлуптур. Полу кафел экен, отопление киргизилиптир. Бул кухнянын ички аянты 3ке 4, 12 метр квадрат чыгат экен. Андан кийинки эшиктен кире турган болсок, бул жагыңыз санузел турбайбы? Санузел, ванна. Санузел, ванна. Көрдүңүздөрбү? Ички аянты да кеңири. Мынандай жакшынакай татынакай кафел менен полдон баштап потолокко чейин жасалыптыр. Чоң арестон коюлуптур. Форточка дагы коюлуптур. Андан сырткары ванна, унитаз, даараткана бүт баары уюштурулуптур. Жакшы. Бул жагы ванна экен. Санузел тармагы. Төрдө 2 бөлмөнү көрүп турабыз. Экөөсүн сол жактан көрсөтө берели. Бул кандай бөлмөңүз болду? Бул зал болду. Биринчи этаждын залы болду. Залы. Көрүп турасыздар, конок бөлмөсү. Турасы 4,5 метр чыгат экен. Узундугу 6,5 метр чыгат экен. Мында 2 терезеси бар. Занавескалар илинген, жумшак эмеректер коюлган, отопление киргизилген. Терезелердин астында чугунный батареялар турат. Отопление бар экен, терезелери пластик. Анан мындай люстрасы дагы илинген. Бул бөлмө зал болду туугандар. Конок бөлмөсү. Эми биринчи кабаттагы эң акыркы бөлмөнү дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Ушул бөлмөнүн эле жанында жайгашкан. Түндүк тарабында бул бир спальня турбайбы? Кичинекей, чакан. Кичинекей спальня. Спальня. Азырынча машыгуу комнатасы экен, көрүп турасыздар. Мунун узундугу 4,5 метр, турасы 3 метр чыгат. Бул өзүнчө бир комната. Андан сырткары кондиционерлериңиз да бар турбайбы? Кондиционер да иштейт. Иштейби булар? Лето, зима деп коет. Зима, лето. Жакшы. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Домофон да бар экен. Экинчи кабатка мына ушул тепкич аркылуу көтөрүлүп чыгат экенбиз. Тепкичтин астында кичинекей кладовка бар экендигин дагы эске алып кое бериңиздер. Мен көрүп койдум. Экинчи кабатка чыгып келатабыз. Мына бул эшигиңиз эле жакты да мага. Жаман сонун экен. Көзгө жакшы көрүнөт экен. Необычный эшик экен. Көрдүңүздөрбү? Бардык бөлмөлөрдүн эшиги мына ушундай. Биз экинчи кабатка чыгып келип калдык. Бул экинчи кабаттын холу, коридору. Мында дагы чоң кондиционер коюлуптур. Бул дагы биринчи кабаттын холу сыяктуу көк түстө жасалыптыр. Ачык көк түстө, көзгө жагымдуу түстө жасалыптыр. Биринчи бөлмөнү көрсөтөлү, экинчи кабат. Бул өзүнчө бир спальня экен, өзүнчө бир спальня бул. Бул дагы бир спальня. Азыр эле биринчи кабатта ушул эле бөлмөнүн үстүндө бир спальняды көрдүңүздөр эле. Ошонун эле үстүңкү көчүрмөсү. 1 менен 2нин полу, эшиктери бардыгы эле окшош. Эми
Экинчи бөлмөгө кирели. Биринчи кабаттагы залды экиге бөлүп коюптур. Бул жагы кирме чыкма бөлмөлөр. Биринчиси көрүп турасыздар 4,5га 3. Төрүндө болсо дагы бир бөлмө бар экен. Бул деле 4,5га 3 экен. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Бул серый түстө жасалыптыр. Мында бир терезеси бар, отоплениясы бар. Андан сырткары биринчи комнатада дагы отоплениясы, терезеси, люстрасы, вытяжкасы бүт баары бар экен. Экинчи кабаттагы 3 бөлмөнү көрсөттүк. Эми эң акыркы бөлмөгө кирели. Бул жакта дагы бир бөлмө барбы? Ооба, бул экинчи этаж залы. Экинчи этажда дагы бир зал кылган турбайсызбы? Бул дагы 4ке 6 экен. Көрүп турасыздар. 24 метр квадрат чыгат. Отопление киргизилген. Терезелери пластик, жалюзилер тартылган. Андан сырткары көрүп турасыздар. Мына люстрасы да бар экен. Бул менимче сиздин үйүңүз бышыккычтан курулса керек, Ооба, бышыккычтан курулган экен, ооба. Бир менен экинин ортосу плитабы же жыгачпы? Плита. Плита перекрытия деңиз, Ооба. Менимче үстүнө деле плита баскандайсызбы? Плита экен, бул дагы. Плита, ооба. Үстүн ача коюп, балким улантса, проектисин өзгөртсө болушу мүмкүн. Ал жагын сиздер келечекте өзүңүздөр чечип аласыздар. Бул балконбу? Бул балкон өзүнчө. Балконуңуз вообще чоң экен. Караңыздар, балкондун бул жагында төрүндө бир терезеси бар, чоң терезе, туурасы 2,5 метр чыгат экен. Жанагы биринчи этаждагы прихожкадагыдай эле көрүп турасыздар, бул жакта дагы чоң терезе бар. Мында да зималета, кондиционер бар экен. Көрдүңүздөрбү? Полу жанагындай эле. Жумшак эмеректери баары коюлган. Бул жагы балкон, өзүнчө бир чоң комната. Биз эми подвалга түшөбүз туугандар, алыстабай туруңуздар, кана жүрүңүздөр. Отоплениеңиз кандай иштейт? Отопление жакшы, экономичный. Экономичный элеби? Печке коюлганбыз, которганбыз. Печка коюлган. Жакшы. Биз биринчи кабатка түштүк, кайра коридордобуз. Эми подвалга түшөбүз. Кана жүрүңүздөр. Подвалга түшө турган тепкич дагы бүт кафелден жасалыптыр. Перилалары нержавейка темирден жасалыптыр, көрүп турасыздар. Ылдыйга түшүп бара берели. Трехфасканы подвалга чейин түшүрүптүр. Мына розовый цветте жасалыптыр бул жагы. Биз подвалга түшүп келдик. Ого! Вообще необычный го, жыгач го, Дуалдын асты жагы. Жыгачтан. Бул үйдү сиз сатып алган белеңиз, же өзүңүз кургансызбы? Сатып алганбыз биз. Ушу 10 жыл мурда. 10 жыл мурда сатып алганбыз, ооба. Машалла. Сиз алганда ушундай беле жыгачтар, Жыгачтар эле ушундай алганбыз. Муну ким жасаган экен? Вообще сонун кылган турбайбы? Дизайн сонун экени. Караңыздар. Бул подвал, подвалдын биринчи бөлмөсү холу. Мунун узун туурасы 4,5 га 6,5. Мында эмеректер да коюлуптур. Полу бардык подвалдагы бөлмөлөрдүн полу кафел экен туугандар. Эшиктери дагы жыгач эшиктер, айнектери менен. Биз подвалга түштүк. Түшкөндө эле оң жакка бурулуп, мына ушул эшиктен киресиздер. Бул жагы топка. Көмүр, анан электрический печкаңыз. Ооба, көмүр электрический. Көмүр электрический. Печкени экономичный кылып алмаштырдык. Алмаштырдыңыздар. Ооба. Жакшы иштейби акыры? Жакшы иштейт, аябай. Жакшы. Салып койсоңуз өзү күйө берет. Bir кап, bir мөшөк салып койсоңуз өзү күйө берет. Bir мөшөк, bir чыпта же болбосо bir кап көмүрдү салып коет экенсиздер, өзү умный иштей берет экен. Жакшы. Эми подвалдагы 3-чү бөлмөнү көрсөтөлү, 2-чи бөлмөнү көрсөтөлү. Бул өзүнчө бир комната турбайбы? Өзүнчө бир комната бул. Бул идиш аяктар комнатасы го, Ооба, идиш аяк. Идиш аяктар комнатасы, көрүп турасыздар. Мунун узун туурасы 4ке 6, бул дагы 24 метр квадрат чыгат. Идиш аяктар комнатасы таза тыкан комната экен. Балким келечекте сиздер пекарный цех же башка цех катары иштетсеңиздер болот экен. Мына, бул төрдөгү эң чоң комната. Муну дагы цех кылсаңыздар, өндүрүштүн башка багытына иштетсеңиздер болчу да экен. Камен да бар турбайбы? Камен да бар. От чагып коюп, кышында маза кылып отурсаң кана. Подвалда дагы отопление бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жыгач системанын ичинде отопление системасы дагы коюлуп өтүрүптүр. Полу кафел, таза, тыкан, баары жакшы. Камен иштетиңиздер. Биз подвалды дагы, биринчи кабатты дагы, экинчи кабатты дагы бүт баарын көрсөтүп чыктык. Эми сыртка чыгалы, үйдүн жанындагы времянкаларды көрсөтөлү. Алыстамай жок. Улантабыз. Менимче сиздер алыстабай чыдамсыздык менен көрүп жатсаңыздар керек.
Бул да времянкабы же очок канабы? Эки этаж экен, а? Эки этаж времянка. Ар жактары очоккана болуп кошулуп кетет да. Нар жагы очоккана болуп кошулуп кетет. Бул дагы времянка экен, туугандар. Мына бул биринчи эшиктен кирсек, бул кладовкабы? Кладовка бул жерде. Кладовка. Астында погреб барбы? Погреб бар. Погреб бар экен, көрдүңүздөрбү? Мөмө жемиш сактаганга, инструменттерди койгонго өзүнчө бир кана. А бул жагыңыз эмне? Бул жакта жазгы эмелер. Баня бар. Мына жагы кладовка экен. А бул жагы банябы? Баня бул жакта. Сизде үйүңүздө баня да бар турбайбы, а? Мына чечинүүчү, жуунуучу жайы төрүндөгү эмне? Парилка. Парилка. Парилкасы да бар экен. Банянын кире беришиндеги тепкичтен сиздер түз экинчи кабатка көтөрүлүп чыксаңыздар болот экен. Бул жакта дагы времянканын бир комнатасы бар экен. Азыр эми бул жагын склад эле кылып колдонуп аткан турбайсызбы? Ооба, биз азыр складына кылып койдук. Склад. Мансард тибинде экен, туугандар. Биз кайра кылдыйга түшөлү, сыртка чыгалы. Биринчи кабаты баня, экинчи кабаты жилая комната экен. Эми төргө өтө берели. Бул жака эки кабатка кошулуп, уланып дагы курулуш болгон экен, хозпостройки. Бул очокканаңыз. Бул очоккана. Очокканаңыз. Мына 3 очок бар экен, көрүп турасыздар. Чоң казан, тай казан, орто казан, кичи казандарга очок. Бул жерде болсо, бул эски отоплениеңиз печкасы экен да? Бул жактан башка котордук. Бул үзүп койгон турбайсызбы? Үзүп койгонбуз аны. Үзүп коюпсуз. Тиги банянын печкасы ушул жерден. Ошол жерден чыгабыз ооба. Жакшы. Бул жагы очоккана, туугандар, сиздерге той топурда кызмат кылат. Мына булар эмне? Өз-өзүнчө бөлүкчө. Кладовкалар, отункана. Кладовкалар турбайбы, мына көрдүңүздөрбү? Отункана, инструменткана, бүт баары бар экен. Бул жагын даже бир комнатасын летняя кухня кылып уюштуруп коюптур. Төрдө болсо сырткы ажаткана бар экен. Ооба. Эми бул жагыңыз өзүнчө курулуш, өзүнчө времянка экен да? Времянка. Жакшы. Азыр ушул жагында эле жашап атасыздарбы? Ооба, биз азыр ушул жакта эле жашап атабыз. Бала чака келин кесектенен дегиз, жакшы. Бул ортодогу киргендеги коридор, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери пластик эшиктер экен. Полу ламинанттар экен. Киргенде эле оң жакты караңыздар. Отопленияның сапок печкасы коюлуптур, батареялары да коюлуптур. Кышында иштетесизби? Ооба, кышында көмүр менен иштетебиз биз. Көмүр менен. Тиги электрический да бар. Электрический да бар экен. Жакшы. Эми оң жактан баштай берели, мына биринчи бөлмө. Бул чай ичүүчү бөлмөбү? Ооба, муну ашкана кылып койгонбуз өзүнчө. Ашкана, чай ичүүчү бөлмө экен. Оң жакта төрдө болсо дагы бир бөлмө бар экен. Бул спальня экен, Спальня бул бир спальня. Мына бир спальня көрүп турасыздар. Мунун дагы узун туурасы 4кө 3,5 метр чыгат. Бул бир спальня бөлмө. Мунун жанында дагы бир спальня бар экен, туугандар. Бул ортодо турган бөлмө. Бул экинчи спальня. Мына көрдүңүздөрбү? Бардык бөлмөлөр негизинен күмүш түстүү же серый цветте жасалыптыр. Экинчисин көрсөт, үчүнчүсүн көрсөттүк. Эми төртүнчүсүн өтөлү. Бул төртүнчү бөлмө балдардын уктоочу бөлмөсү экен, Ооба, бул да өзүнчө. Мына балдардын уктоочу бөлмөсү бул өзүнчө жасалган, төрдө турат. Төртүнчүсү көрүп турасыздар, бул жакта дагы бир спальня бөлмө. Бул дагы спальня. Көрдүңүздөрбү? Времянкада, экинчи времянкада жалпы 4 комната бар экен. Отоплениясы менен, өзүнчө индивидуальный отоплениясы менен. Эгерде кайра сыртка чыга турган болсоңуздар, мына бул азыр эле 4 бөлмөлүү времянканы көрсөттүк эле. Ушунун аркасына өтөсүздөр. Бул жагы бош жер. Балким бул жака дагы келечекте чоңураак курулуш, же швейный цех, же квартирный бизнес ушул жака уюштурсаңыздар болчу да экен. 2-3 кабаттуу здание салып коюп, квартиранттарды киргизип койсоңуздар, ойбой, айын акчаны кирешени киргизип турат. Бош курулушка боло турган жер. Бул жерге көрүп турасыздар, турникти дагы орнотуп коюптур, жасап коюптур. Кондиционерлер биринчи кабатта, экинчи кабатта бүт баарында бар экен, баарын көрүп чыктыңыздар. Бул жерде болсо тапчан, сөрү. Менимче баарын көрсөтүп чыктык го, Ооба, буюрса баары көрсөттүк. Таза суу бар, постоянно. Суу бар постоянно. Бул жерде газ барбы, жокпу? Газ бар. Газды биз эметкен туташтырган жокпуз да. Газ кайерде? Көчөдөбү же? Газ эмеден кеткен, коргондон кеткен, өзүбүздүн короодон. Сиздин корооңузданбы? Ооба.
Кайсы жерден өткөн? Мына жерде турат, азыр эмес, центральный канализация. Могул жердеби? Трасса, газо трасса өтүп тур да, сиз ушул жерден. Газовый трасса өткөн. Жакшы турбайбы? Сиздин үйүңүздөн өткөн турбайбы? Анда сонун экен. Огороддун бир жак чекесинен газо трассада өтүп тур. Андыктан бир заявка берип эле Газпромдон адистерди алып келип, сварщиктерди алып келип, туташтырып киргизип алсаңыздар болот экен. Канализация кандай чечилген? Канализация септик, эки жерде септик кылып койгонбуз. Эки жерде эки септик бар, Ооба. Жакшы. Трёхфазка бар экен. Трёхфазка бар. Отопление бар экен. Отопление бар, электрический көмүр менен. Жакшы. Андан сырткары номер 1 гимназия мектеби жанында, анын ар жагында заправка жана парктар бар. Ал эми бала бакча, мечит дегендер дагы жакын. Анткени бул жерди мен жатка билем. Андан сырткары Бишкектеги жаңы автовокзал, Батыш автовокзалы жакын, 5 кадам. Бул жагы жакын экендигин эске аласыздар. Жибек жолу трассасына болгону 100 метрге жакын. Мына ушундай эле. Канча дейсиз эми үйдү? Үйдү $200,000 деп атабыз. $200,000. Дагы сүйлөшүп кемитсек болот буюрса. Сүйлөшүп кемитсек болот. Түшүп бересиз да? Түшүп беребиз ооба. Сиз эми бая балдарды бөлөбүз өзүнчө, 2-3 бөлүп өзүнчө семья кылып ар жерге жайгаштырам деп атасыз да. Ошо ниет максатта сатып болду ооба. Эгерде туура келсе, сизге ала турган адам квартираларын, же мындай чакан үйлөрүн, же участокторун, же автомашиналарын сунуштап калса, эмне кылат элеңиз? Ошондой варианттар да бар, ошондой варианттарда караштырабыз буюрса. Боло берет, Ооба, болот. Болот экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Майда чакан үйлөр, же квартиралар, же жерлер, же автомашиналар болсо сунуштап көрүңүздөр. $200,000 баалаңыздар дагы, варианттарын дагы сүйлөшүңүздөр. Албетте, бардыгына бартер жасабай, бир аз акчасын да бериңиздер. Документтериңиз такпы? Документтер так, кызыл китеби бар, бүт паспорт нормальный өзү. Баары закон. Абдан жакшы. Эч кандай залог эмес. Эч кандай арест залогдо жок, эчтеке жок. Өтө сонун. Мен жыйынтыктай берейинби? Ооба, мейлиңиз, бүтүп калды. Аман болуңуз, жакшы туруңуз. Бул үйүңүз сиздин мээнетиңизге кадырына жете турган адамдарга насип кылсын. Ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар көп болсун. Бул биздин аруу тилегибиз, урматтуу мекендештер. Сиздер Бишкектеги Жибек жолу трассасынын жээгиндеги Лесхозная көчөсүнүн 13А дарегиндеги сатыла турган кезектеги үйдү көрө алдыңыздар. Экрандагы телефон номерларга чалып байланышсаңыздар болот. Негизгиси Ош базарга, жаңы автовокзалга, аэропорттун жолуна, Сары Өзөн чүйгө, Дордой Моторс Кудайбергенге жакын. Бул жагын эске алып кое бересиздер. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.